Ja. Zat. Ah, dit was. Alles. Jackson. Zo dan. Magazine. Ja. Так что бар. Да. Что-то. Я. Да, ишке. Все. Ишке на ишке, да? Я. Вот на ишке. Я. Халк послушай. Жеткиз мына эме болду. Сиздер бир кошуп. Эме болчу, да? Да, дөрөс. Канча? Başka kurs izlemiş. Kaç aysan? Sen de? Sonra siz emeğe gel. Ya. Evet. Gel. Ne yapalım? Hadi konuş bir hatırlıyorum. Siz de Rumsa'na anlattı. Kalklaştık cümle. УКМКнын кызматкерине пара берүүгө аракет кылган аткаминерлер кармалып калды. Кочкор районунда жергиликтүү аткаминерлер УКМКнын кызматкерине ири өлчөмдө пара берүүгө шектелип кармалды. Коопсуздук комитетинин маалыматында Сары Булак айыл аймагынын башчысы жана Кара Суу айыл аймагынын башчысынын орун басары пара берүүгө аракет кылган деп айтылат. 16 августта кылмыш жоопкерчилигинен качкандыгы үчүн 125 000 сом өлчөмүндө акча каражатын пара катары УКМКнын кызматкерине берүү учурунда Сары Булак айыл аймагынын башчысы СМТ жана Кара Суу айыл аймагынын башчысынын орун басары МКС кармалды. Алар Кара Суу айыл аймагынын жеке турак жай куруу үчүн жер тилкелерин мыйзамсыз берүү фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүштүн алкагында кармалып, Нарын облусунун ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда УКМКнын жер тилкелерин мыйзамсыз берүүгө байланыштуу башка адамдарды жоопкерчиликке тартуу боюнча комплекстүү тергөө иш-чараларды жүргүзүүдө. Параплан менен учуп бараткан турист Капчыгайга кулап түштү. Аламүдүн районунда параплан менен учуп жүргөн турист Арашан Капчыгайына кулап түштү. Ага тиешелүү жардам көрсөтүлгөнүн УКМден кабарлашты. 20 августта саат 23:55-те куткаруучуларга КП аттуу 48 жаштагы жаран параплан менен учуп жүрүп кулаганы тууралуу маалымдалган. Издөө куткаруу иштеринде куткаруучулар чыккан. Бүгүн 21 августта Россиянын жабыркаган жаранын тоодон алып түшүп, тез жардам кызматкерине өткөрүштү. Президент Садыр Жапаровдун Венгрияга болгон иш сапары аяктады. Мамлекет башчы Садыр Жапаровдун Венгрияга болгон иш сапары аяктап, бүгүн 21 августта Бишкекке келди. Бул туурасында президенттин администрациясынан кабарлашты. Сапардын алкагында Садыр Жапаров Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кыргыз-венгер стратегиялык өнөктөштүгүнүн актуалдуу маселелерин, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташууну тереңдетүүнү талкуулады. Кемпирабад иши абактагылар ачкачылык жарыялай турганын билдиришти. Кемпирабад иши боюнча айыпталып абакта жаткандар кайра ачкачылык жарыялай турганын билдиришти. Бул тууралуу алар 21 августта Бишкектин 1-Май райондук сотундагы отурумунда айтышты. Шектүүлөрдүн бири саясатчы Азымбек Бекназаров тергөөнүн материалдары менен таанышууга мүмкүнчүлүк берилбей жатканын билдирди. Мындай мыйзамсыз сотко катышпайбыз. Президентке, жогорку кеңешке жана эл аралык уюмдарга кайрылабыз. Биздин ачкачылык жарыялагандан башка аргабыз калбады. Абактагылардын бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча өтүнүштөр сотко күн тартибине киргизилген жок. Иштин материалдары менен таанышуу тартиби аныкталган жок. Сот жабык өтөт деген чечим да жок. Ошондуктан судьяга ишенбестик көрсөтөбүз, деди Бекназаров. Достор, мен 6 айдан бери Карагай курулуш компаниясы менен кызматташып келемин. Бул убакыт аралыгында укмуштуудай тездик менен курулуп жаткан компанияда 3 этаптан турган курулуш аяктоо алдында турат. Тездик менен курулуп жатат деп айтып жатабыз, бирок мен сиздерге сапатын көргөзүп беремин. А блоктун жасалгылоо иштери башталды. Бул жерде стяжканын алдында жана ошондой эле эки дуалдын ортосунда үндөткөрбөөчү атайын каражаттар, материалдар колдонулду. Бул сиздин ыңгайлуу жашооңуз үчүн
шарт. Мен артымда турган блокто фасад иштери башталды. Ал эми алдымда турган керамогранит бул сиздин үйүңүздүн сыртына коюла турган жабдык. Бул биринчиден сапат менен кооздук, экинчиден узак жылга сиз үчүн кызмат кылат. Сиздер бул курулуш компаниянын А, Б, В блогунан үй сатып алсаңыздар болот. Жана ошондой эле жакын аралыкта Г блоктун котлован салуу иштери башталат. Дал ушул мен турган жерде жайланышат ал. Эгерде бул жерден үйлүү болгуңуз келсе, экран астындагы телефонго чалыңыз. Карагай курулуш компаниясы сиздин жаркын жашооңуз үчүн.